Кана айтып берчи, эмнени жашырып атасың? Эч нерсе. Ок, бул жердеги баарын алдай аласың, бирок мен эч качан. Мен сенин көздөрүңдү карап туруп билем. Азыр айтып берген жомогуң калп болчу. Ооба. Бирок Кемалга айтпа макулбу? Айтпайм албетте. Жашоомдо башка бирөө бар. Эмне? Кемалды алдап жүрөм. Бүгүн ошол сүйгөнүм менен жолугуу үчүн токойго бардым. Бутум тайып кетип кулаптырмын. Неме кылып жатып? Жиндисиң сен? Кетеңди карасаң Сухан. Ушул абалда дагы тамашалаганың кантип болсун эми? Ооба, ишенип алдың го. Ой, башым ооруп кетти. Эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Муну жерден таап алдым. Сухан айымдыкы окшойт, түшүрүп алыптыр. Берейин дегем. Мен берип коем. Мени кара. Сен Жесурга айттыңбы, ошону айтчы. Айткым келбей калды. Неге? Айтсам эмне алмашып кетмегиле. Ук, сен да тилиңди тый, макулбу? Макул. Сыр кампасына айландым, бир күнү жарылып кетем. Эмне керек? Муну түшүрүп алыптырсың. Чоң рахмат. Мен да чыгайын эми. Эртең жолугабыз. Сухан. Күтө тур, мен таштап келейин сени. Кереги жок. Дөөрүбөчү ушул саатта жөө бармак белең. Ооба. Дал ошондой кылам. Жок, отур унага. Отурбайм. Отур дедим унага. Күч колдоноюнбу отурушуң үчүн, ошол керекпи? Ооба. Аны да кыласың сен. Анткени чыр кишисиң. Артымдан келбе.
Ширинди бул ишке аралаштырганың чоң ката болду Рыза. Мен аралаштырдым ба? Бардык жерге мурдун тыга бербегенде мындай болбойт болчу. Оозун ачпайбы? Көндүрдүңбү? Азырынча. Атасын жакшы көрсө үн чукпас. Адам жакшы көргөнүн коркунучка кептемек беле. Кызым бирдеме болуп отурган болсо сени өлтүрөм Рыза. Эч нерсеге карабай туруп өлтүрүп салам. Бейпил түн кежир кыз. Жолдорубуз экиге бөлүндү тилекке каршы. Баде, унамды алып келиштиби? Баланы карап атышса керек, сен угушпайт го. Баланы алып кетелекпи дагы эле? Апасы менен жөнөтүүгө дитим барган жок. Дитиң барган жокпу? Сенинби? Силер мен эмне айбан катары көрөсүңөрбү? Апасы каалабай атса бир карыш баланы көчөгө таштап коеюнбу? Атасы да түрмөдө экен, алар мышыкты да бага алышпайт. Kediye bile bakamaz be. Бала эми бул жерде болобу? Кала берсин, эмне болмак эле. Бул жерде ким гана чоңойгон жок. Рейхан аны да багып коет. Баарыңарды ошол чоңойтты го. Сен дагы сагынып аткан неберең менен акыры жолуктуң да, Таксим бей. Мен сагынып аткан неберени сен бересиң. Sen vereceksin. Tabii önce Албетте ал үчүн биринчи жесур деген адамды жашообуздан чийип салышыбыз керек. çünkü o Анткени ал hayatta olduğu sürece жаныңда жүрө берсе сенин бактылуу болушуңа уруксат бербейт. ne zaman Качан гана ал акмак бул жерден кеткенде sen de сен да ыймандуу бирөөгө турмушка чыгып, мен болсо башымдагы балээден кутулам да, анан неберелеримди багып чоңойтом. Таксим бей, уруксаат берсеңиз Ширинден кабар алып келейин. Баланы ким карайт? Бала уктап атат, Седа карап турат. Сен каяка оратасың? Компанияга чогулушубуз бар. Акционерлердин баары чакырылыптыр. Компанияңар чөгүп жок болсун. Жүрө жеке, сен ала кетейин. Убара болбо, сен кечигесиң ишиңе. Бир карыш эле жол жөө басып барам. Мен да Ширинди көрүп кетем. Анча эмне кызыгып, Алемдар оолу чарбасына. Мен эмне деп атам, сенин кылганың эмне? Ал үйгө барбасам деле айла жок, күндө фирмадан жолугушуп турабыз ата. Экөөбүздүн бирөө Корулдаадан кеткенге чейин. Жүрө жеке. Биринчи күндөн эле колдон колго өткөрүп тажап баштадыңар го баладан. Силерге ишенип иш кылсаң баткакка тыгыласың. Бул баланы карай турган бирөөнү табуу керек. Жахидайым, кечиресиз, бир минутка отурсаңыз. Тынччылыкпы нел? Же компанияга кирүүгө да тыюу салынды беле? Жок, андай эмес, Корхан бейдин бөлмөсү алмашты, ушуну айтайын дегем. Чын элеби? Таксим бейдин эски бөлмөсүндө отурат. Эмнеге? Кирсем болобу? Сенин эмне ишиң бар бул жерде? Куттуктаганы келдим. Корханым, сени менен аябай сыймыктанамын.
Ошондойбу? Айтсаң, жердин 7 кабатына чейин акчанын жыты келди деп. Байкашымча, атаңдын бөлмөсү менен анын жүрүм-турумун кошо алыптырсың. Кандайча болду бул иш? Кантип Тахсин Корулда сени бул креслого отургузуп койду? Ал жагына сенин тиешең жок, Жахиде. Корхан, тескерисинче мен тиешем өтө чоң. Мен дагы деле сенин аялыңмын. Ошол эле учурда атаңдын келин баласы болом. Андан да башкасы эмне экенин билесиңби? Корулдан жалгыз мураскеринин апасымын. Ал эмне экен? ДНКнын жыйынтыгы. Курсагымдагы баланын атасы сен экениң далилденди. Жахиде, койсоңчу Кудай жалгагыр. Маадемектен баланын чекесинде Корхан Корулуда деген мөөрү менен төрөлсүн. Ошондо дагы мен сага ишенбейм. Мамилебиз эч эле бүткөн. Бүтө элек. Бүтпөйт. Корхан, ук мени. Сен эмне десең дей бер. Мени дагы деле сүйөсүң. Билип турам. Болгону атаң сени кемсинтип ызалантпасын деп мени кечире албай жатасың. Сени өтө жакшы түшүнүп турам. Себеби мен бүт баарын ушул себептен жасадым. Атаңдан өз үлүшүңдү алып калсын деп ушуга бардым. Түшүнүп атасыңбы? Аябай убара болуп турсуң, Жахиде. Көргөнүңдөй эле өз үлүшүмдү өз колум менен алдым. Сага муктаж эмесмин. Эми мени дагы ачуулантпай чыгып кет бул жерден тезден. Кана, Жахиде, болбосо күзөтчү чакырганга туура келет. Ошондойбу? Ширин, эмнеге эрте туруп алдың? Эс алсаңчы. Жата берип тажап кеттим. Мындайга көнгөн эмесмин да, жакшы болуп эле калдым. Жакшы, анда кел мындай. Кел сүйлөшөлү анда. Не жөнүндө сүйлөшөбүз? Кош келиңиздер. Кош келдик. Мен Шириним кандай болуп калды, жакшы элеби? Жакшы, эрте турду бүгүн, үйдө отурат. Кош келиңиз. Мен кирейин. Жесур дагы үйдөбү? Мен да кирейин. Сюхан менден бир нерсе жашырып атат. Сен билесиң албетте. Жок. Мен эч нерсе билбейм. Сюхан жашырса деле мен билмекмин да, жашырган эч нерсе жок. Ширин, Апа, балапаным, сен эмне туруп алдың? жата берип чарчап кеттим жалгызым. Кош келдиң. Кош келиңиз. Саламатсыңбы? Мен шаарча жакка барам, үстүмө бир нерсе алайын. Жесур агадан уруксат алдыңбы? Жок. Ар бир кадамым үчүн уруксат алышым керекпи? Жок, албетте. Жөн гана билип койгону жакшы го. Макул, сен айтып коесуң да анда, суранайын. Макул. Кожоюн жана анын кулдары. Мээси айнып калган го булардын. Эмне болгон жер бул? Өзүңдү жакшы кара, мен бошору менен келип кетем, макулбу? Макул жалгызым.
Эмне болду? Качып баратасыңбы? ооба эжекемди алып келдим. Ушунча келгенден кийин Ширинди да көрөйүн дедим. Эми кетип баратам. Каяка шашып? Отурсаң бир аз. Компаниябыздын жаңы жетекчиси бүгүн чогулушка чакырып атат. Кечигип калбайын. Жакшы болду эстетип койгонуң. Ооба десең. Чогуу чыгалы. Көрүшкөнчө. Мен да чыгышым керек. Баланы седага таштап келдим. Эмне болгон бала апа? Ай, сен эч нерсе уга элексиңби? Чарбада эмне гана болгон жок. Ук. Карасаңыз, бул ДНКнын жыйынтыгы. Баламдын сиздин каныңыздан экендиги тастыкталган аныктама. Корханга да көрсөттүм, бирок карап да койгон жок. Кудай үчүн, сиз карап коюңузчу, Таксин ата. Ой, бей. Мунун да жасалма эмес экенин кайдан билем? Сен өз күйөөңдү канча ай бою кош бойлумун деп алдаган аялсың. Сенден баарын күтсө болот. Эмне гана кылган жоксуң? Чын айтам, бул чындык. Эгер ишенбей жатсаңыз, дагы бир жолу текшерели. Каалаган доктурга баралы. Эмне керек болсо баарын Бас жасайлы. жагыңды. Бас. Башымды ооруттуң. Эч бир байланышыңыз жок бир балага бооруңуз ооруду. Мен курсагымдагы небереңизди айдап чыгасызбы? Жахиде. Сага эмне керек деги? Сени өлтүрбөгөнүмө ыраазы бол. Менин үйүм ушул жер. Суранам, кайра келип жашайын, жалынам сизге, суранам. Макул, кайра келип жашай бер. Рахмат. Рахмат сизге, чоң рахмат, Таксин ата. Бей. Угуптур. Сүйлөп бите элекмин, туурабы? Бир шартым бар сага. Баланы сен карайсың. Кайсы баланы? Түшүнгөн жокмун. Жарык дүйнөгө келишине себеп болгон балага. Ал бул жердеби дагы эле? Апасына берем дебедиңиз беле? Ал оюмдан кайттым. Өз балаң төрөлгөнгө чейин Заферди сен карайсың. Макул болсоң жашай бер. Болбосо эшик тигил жерде. Салам. Кош келипсиңер. Анда эмесе, Баарыбыз чогулуп турбуз. Даяр болсоңор баштай берели. Мен даярмын, Жесур. Канча жылдан бери ушул мөөнөттү күтүп келгем. Куттуктайм. Бул күндөрдү да көрүү насип эткен экен. Чындап эле сонун түш болуп атат. Түш болгондо да коркунучтуу түш десеңиз. Туура айтасың, Бülent. Азыр биз азаптын дал ортосундабыз. Мейли. Мен темага кайтып келсем. Бүгүндөн баштап Таксин Корлуданын бул фирмага тиешелүү эч нерсеси калган жок. Ошентип фирманын директорлор кеңешинин жаңы жетекчиси Корхан Корлуда. Корхан, сени куттуктайм. Бир-эки жолу бир аз пикир келишпестиктер болду, бирок аны унутсак болот да, ошондой эмеспи? Рахмат. Сен буга татыктуусуң, куттуктайм. Бүгүндөн баштап жап жаңы дептер барагынан баштайбыз. Фирманы жаңы жана демократиялык саясат менен башкарабыз. Менин Корханга ишеничим чоң.
Ушундай кылсак, Таксин Корлуудаанын желе тарткан мээси, зөөкүрлүгү менен алпырышуудан кутулабыз. Жетишет. Өтө эле аша чаап кеттиң, Жесур. Кандай болгон күндө да бул фирманы Таксин Корлууда түптөгөн. Муну эч ким эсинен чыгарбасын. Эч ким унуткан жок, Сюхан. Баарынын эсинде. Бул фирманы кантип түптөгөнү да эсибизде. Кантип түптөгөн экен? Кээ бир нерселерди кайра кайталай берүүнүн мааниси жок го дейм. Ансыз да баары айтылган. Эгер сен дагы да уккуң келип атса, мен кайра айтып берейин. Таксин Корлууда бул фирманы талап тоноо менен, уурулук жана зөөкүрлүк менен түптөгөн. Зөөкүрлүк менен. А сен кимсиң? Зөөкүр эмессиңби? Сухан, суранам. Фирманы кантип колго алдың? Таза жол мененби? Бирөөлөрдүн үйүнө камера орнотуп, аларды кылтак ыйлөө сени атамдан өткөн жакшы адам кылган жок. Мен ал кылгандарымды туура деп эсептебейм. Бирок жок дегенде адилеттүү болдум. Адилеттүү. Ач көздү көздөрүңдү көр кылып бүтүптүр. Адилеттүүлүк жөнүндө сен айтып жатасыңбы? Бул дагы эч нерсе эмес, Сюхан айым. Али баар алдыда. Атам тээ баштан бери туура айткан экен. Сен Куумит айымдын дал өзүсүң. Рахмат. Салам. Мени аңдып жүрөсүңбү же кокустукпу? Ичимдик сунайынбы сага? Мен бул саатта ичпейм. Отуз жыл бою оозума алган эмесмин. Даамын сагыныптырмын. Абайласаңчы, мээңди тээп жүрбөсүн. Анан өзүң бул жерде жалгыз эмне кылып жүрөсүң? Ууга чыктым десем болот. Жакшы экен. Мен олжомун. Сага кымбат болуп калар бекен? Мага дал ушул сендей аял керек. Электен эленген, жашоону билген. Андай экенимди кайдан билесиң? Көрүнүп эле турбайбы? Кантип жан багышты билесиң менден айырмаланып. Сен ушуну жашоо дегиң барбы? Бул деген кыйноо. Кыйноо имиш. Кыйноо эмне экенин сендеги билесиңби? 30 жыл 4 дубалдын ортосунда калганыңда ошондо билмек элең. Акчаң болсо камакта же эркиндикте бул айырмасы барбы? Муну жашоо эмес, кагылып согулуу дейбиз. Адам сыяктуу жашоону кааласаң акчаң көп болуш керек. Сенин акчаң барбы жокпу? Ошону айтчы сен мага. Болот албетте. Жакында аябай көп акча табам. Эмне кыласың? Банкты тонойсуңбу? Албетте бир жолун табам. Ой болду да эми, ооба Жесур бир аз орой сүйлөдү. Сен да жөн турган жоксуң, көбүртпөчү. Көрттүмбү? Менби?
Койчу. Сен эмне анын тарабында болуп атасың? Эмне тиешеси бар? Жесур туура айтат. Мындай болбойт болчу, токтотуш керек эле. Эмне кылчу керек болсо ошону кылдык. Алкыш сага. Чындап эң сонун болду. Керемет иш бүтүрдүңөр. Үф Сухан, болдучу. Мен эмне десем укмак белең. Сен ага каршы болуп бүтүп турсуң. Ооба, каршымын. Туура эмес айтып жатамбы? Сен тигини айттыңбы? Эмнени? Уф, байке. Мени ук, Сухан. Эмне болгон чакта да, эмне болсо болсун. Сенин мындай нерсени айтпай коюуга акың жок. Муну 1000 жолу сүйлөшпөдүкпү? Сүйлөштүк. Ошондуктан бул теманы токтотолу. Жакшы. Макул, өзүң билесиң. Менин башым ооруп атат. Үйгө кеттим. Макул, көрүшкөнчө. Эмне жөнүндө талашып атасыңар? Сага тиешеси жок. Бетме бет келчи болдук го көп учурда. Кое бер мени, маньяк. Ширин. Карасаң келатып дүкөндөн эмне алдым? Чийки окшойт. Балким бышырсаң жээрбиз. Бирок кырыз ал бышырылбайт, ал мөмө. Ошондойбу? Даамы кандай? Кел, мен сага кесип берейин. Кийимдериң да кычырайт го, жакшылыкка ки. Рахмат. Şirin. Şirin? Şirin, ne oldu sana? Kupku olup kettin go? Kan basımım düşüp ketти окшойт жаным. Ayran içesin be? İyi, makul. Ата, сен Жакиден кайра үйгө киргиздиңби? Киргиздим, эмнеси бар экен? Эмнеси бар экен? Эмнеси бар экен деп сурап коесуң да? Ой, Сухан, эмне кылыш керек эле? Кууп чыгайынбы? Уулум канчалык саткын болбосун, анын аялы менин каны жанымды көтөрүп жүрбөйбү? Анысы бар дечи. Эч болбосо баланы карасын, ал маселени ошол үйгөн башыбызга. Ал аялга эч ишенбейм мен. Мен де ишенбейм. Ансыз да бул жашоодо эч кимге ишенбешиң керек, эч кимге, өз уулуңа да ишенбе. Корхан. Эшекти сүйлөсөң кулагы көрүнөт дейт. Алло. Алло. Сухан, мен аябай жаман болуп атам. Бош болсоң келчи. Кайериң, эмне болду? Ооруп калдыңбы? Жакшы элесиңби? Билбейм, аябай жаман болуп атам. Макул барам, азыр барам. Каяктасың? Тиги фирманын конок бөлмөсүндөмүн. Макул, дароо барып калам. Үн аябай жаман чыгып атат, мен барып кабар алып келейин. Чурка. Калп эле өз жанын кыйып койбосун дагы. Кана чурка. Бетине түкүрөйм мен ошол акмактын. Алло, Жесур кандайсың? Тигин айтайын дегем, ишиң жок болсо фирманын конок бөлмөсүнө келбейсиңби? Тамактанабыз, бир аз сүйлөшүп баарлашып дегендей. Я, эмне дейсиң? О, макул, жакшы. Жарым сааттабы? Макул, күтөм анда.
Эмне болду сага, жакшы элесиңби? Жакшы элемин, эч нерсе болгон жок, кыжалат болбо. Неге антып калып айттың анда? Билбейм, келбей коесуң деп корктум. Аябай зеригип аткам, анан калп айтууга туура келди. Жүрөктү түшүрдүң го. Чын эле жүрөгүм түшүп калды. Мен да билип алдым. Дале байкең жакшы көрөт экенсиң. Албетте, акыры келип байкемсиң да. Алып ыргыта албайсың. Же сатып жибере албайсың. Сен чын эле жакшысыңбы? Оюң бир жерде эместей го. Жок. Жахидеге бир аз ачууланып турам. Туура айтасың. Чарбага кайтты. Койчу. Жахидеден кутула албайбыз биз. Чарбага кайтты дейсиңби? Атам аны үйгө киргиздиби? Ооба, ошентти. Таксин корулуда деп коет аны. Эмне кылса өз эрки. Бирок канткенде да сенин балаңды дүйнөгө алып келет эмеспи? Менин бөбөгүмдү, атамдын небересин. Төрөсүн көрөлү, төрөсүн. Төрөсүн анан ачам, эсеп кысап кетебин. Баланын жүзүн көрсөтпөйм ага. Ой, Корхан, анчалыкка барба. Туура Жахидеге менин ачуумда келип атат. Мага кайра жахиде дей бербечи, жиним келип атат. Көрдүңбү? Сен да мага жесур деген сайын ушул акыбалга түшүп атам. Өзүң Жахидени кечире албай туруп, неге мени жесурду кечир деп атасың? Эч түшүнө албай турам. Себеби эки башка абал, Сухан. Кандайча эки башка? Жесур сени алдаган жок, оюн да ойлоп тапкан жок. Бирөөнү күтүп аттың беле? Фирмада иштегендер болсо керек. Кел, Жесур. Сухан ушул жердеби? Кирсең? Эмне болуп атат байке? Сухан, силер сүйлөшүп алышыңар керек. Мен силерди жалгыз калтырайын. Корхан! Корхан, кетпе, Корхан! Корхан! Корхан, эшикти ач. Корхан, эшикти ач дейм. Корхан! Сенин мындан кабарың бар беле? Бирге план түздүңөрбү? Ой, жаш баласыңарбы эмне? Менин күнөөм жок, командир. Кабарым жок болчу. Ишене турайын. Мени менен эмнени сүйлөшкүң келди? Корхан эмнени кыйтып атат? Мага эмнени айткың келип жүрөт? Эч нерсе. Ой жаным, болдучу, болду. Ой, неге мынча көп ыйлайсың? Апасына окшогон десе. Ооба, бала чоңойтуу оңой иш эмес. Эне болу төрөгөндөн кийин башталат. Ой, Рейхан, сен да баштабачы. Мен төрөдүмбү муну? Таштап кетпедиби апасы? Ой, Кудай-ай. Болдучу жаным, болдучу, суранам. Болдучу. Эми эмне каалаганың айтчы деги. Карачы, жел толуп калды экен, я. Бир аз укаласам бекен. 2 мүнөткө ала турчу, жинди болом азыр. Кечирип кой, Жахиде. Таксим бей катуу буйрук берген. Жардам бере албайм. Албетте, Жахиде болуп калган экенбиз да эми. Илгеркилер кайтар дүйнө дешет экен. Кайтар дүйнө имиш. Дагы каяш айтып коет доңуз. Болду балакай, болду. Болдучу эми. Башым ооруп кетти. Баса кирди унутпа. Унутпайм. Канткенде да бул күндөр да өтөт. Көрсөтөм ошондо мен силерге.
Муну иштетеличи. İşte atat. Kana uqta canım, unçukpay jatçı. Bulardı da unutup koygan turbayım. Of, jirken içti. Irgıtıp jibereyinçi. Oy, jindi olam men hazır. Эмне издеп атасың? Бул жерден чыкканга жардам берчү бир нерсе. Калган ачкычтарды калтырбаса керек, курлай издебе. Жырга отурганын кара. Жардам берсең боло. Маанайым өтө жакшы. Корхан келгенге чейин күтө алам. Таң атканча келбесечи? Келбей эле койсун. Менин болсо сени менен таң атканга чейин жалгыз калуу ниетим жок. Эч болбосо Ширинди чакырам. Эмнеге мынчалык мени менен жалгыз калуудан коркуп жатасың? Коркконум жок. Каалабай жатам. Эмнеге? Эмнени жашырып жаткан болсоң билдирип алам деп жатасыңбы? Келжиребе. Корхан жөн жерден бизди бул жерге кулпулаган жок, билем. Сенин бир дартың бар. Эмне болду, Сухан? Айт. Менин дартым сенсиң. Жадыңда болууну каалабайм, жүзүңдү көрүүнү да каалабайм. Дагы деле түшүнгөн жоксуңбу? Жайма койчу, тур ары. Ушунчалык жек көрөсүң мени. Ооба. Кете берсең болот. Билдирүүлөрдү көрсөт. Korhandan bir жаңы билдирүү. Сухан, билем, аябай ачуулусуң, бирок мага башка чечим калтырган жоксуң. Жесурга айтышың керек. Жооп берүүнү каалайсыңбы? Жооп жаз. Корханга эмне айтууну каалайсың? Ооба, сага аябай ачуулумун, Корхан. Сага канча жолу аралашпа дедим. Муну кантип жасадың? Ишене албай турам. Аралашпа. Жөнөтүүгө даярсыңбы? Жөнөт. Макул, жөнөттүм.
Эмне болду? Эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Эч нерсе. Уйкум качып, кагаз калем издеп аткам. Бул убакта кагаз калемде эмне кыласың? Абактан калган адатым бар. Кээде бирдемелерди чиймелей коем. Адамдын сүйлөшчү бирөөсү болбосо өзү менен өзү сүйлөшө баштайт. Ушундай кылсаң акылыңды да жоготпойсуң. Көрбөй калыптырмын. Рахмат. Жакшы жат. Уктачы эми, уктачы. Ой, эмнеге уктабай жатасың сен? Канча сааттан бери ойго жүрөсүң? Кана? Уктачы, укта. Кана, кел. Укта. Жахиде? Укта дейм. Уктачы эми, укта. Эмне болду? Баланын бир жери ооруган жокпу? Билбейм. Балам болбогон үчүн азырынча биле албай атам. Кел. Жаным, уктачыбай, укта. Кана берчи мага. Ой, сенин жардамыңа муктаж эмесмин. Ооруканада болгондорду али унута элекмин. Мен да эч нерсе унутканым жок, Жахиде. Бирок азыр маселе сен эмессиң, бала. Сенин чарчаганыңды сезип атса керек. Кана берчи мага. Ой, албетте чарчадым. Кантип чарчабайын? Түнү бою уктаган жокмун. Түнү бою тигимен тик турдум. Же уктаса, же тамак жесе гана. Билем, мунун да күнөөсү жок. Бирок мен дагы курсагымдагы баланы ойлонушум керек да. Мындай боло берсе, буга зыян келтирем деп аябай коркуп атам. Кана сен барып бир аз эс ал. Мен муну карап турайын. Бирок Тахсин ата айтып Мен турган. карайм дедим, Жахиде. Болду. Макул. Макул, мен анда кошуна бөлмөдө болом. Макул. Ой, бир уктап алайынчы. Сен уктабай жатасыңбы? Siz Cesur Alimdar oğlusunuz bu? Менмин. Bu sizge. Cesur, бул сага келди. Сага таштап кеттиби? Ооба, шашылып аткан экен. Жаман кабарбы? Cesur.
Алло, Рыфат ага. Шашылыш, бул жакка келчи. Сүйлөш керек болуп калды. Шашылыш, өтө шашылыш. Маанилүү нерсе. Ооба. Сүйлөшүп алышыбыз керек. Макул, күтүп атам. Кантип айганыңды билем Алемдар уулу. Сырыңды полиция билбесин десең, бүгүн саат 2-де төмөндө жазылган дарекке кел. Сүйлөшүп макулдашалы.